Assalamu alaikum. Akşaman turastarı. Oy tuğanlar hazır. Тоң районuna Караштуу Карашаар айылында. Az bilesizler balıkçı Barsukan yolu salınıp жатат. Ошондон улам сиздерге мен bir көрүнүштөн bir түз чагылдырып коеюн деп атам да. Анан ошондон улам ушу транспорт министрлигине, анан УКМК жетекчилигине кайрылат элем. Мына бул Карашаар айылдын эле түшү. Мына жол салынып атат мына. Жакшы. Анан мен айтайын дегеним, мына ушу жолдорго мамлекетибизден Кызылтай акча бөлүнүп атат. Подрядчиктер салып атат. Анан бул мына сиздер кандай ойлойсуздар? Мына бул тротуардын орду мынакей. Мына кадимкидей тапташып мынакей. Кадимкидей иш жүргүзүштү. Мынакей. Сүйүндүк. Мына тротуар менен басат экенбиз депчи. Анан мынтип келатып эле анан bir жерибизден bir өзгөрүү болуп калды да. Эми ушунча расход кетип, ушунча иш кылып алып, анан проекти да жок экен дейт. Жок болсо эмнеге муну тапташты бара болушуп, буга да кандай деңгээлде чыгым кетти деп тургандар, мамлекеттин акчасы кетти буга. Анан булардын отказ бергени балким момундан деп ойлойм да. Мына бул жерде көпүрө турат, билесиздерби? Чоң көпүрө. Ушу менен Агородко кетет, бияка кетет, бияка кетет. Анан ушул жерде проектте барып экенсек, көпүрө салгансек, көпүрө жок экен дейт. Эми ушул жерге bir эки жанакы эски эле бул эле bir эки кольцо салып коюш керек эле 1 метрликте. Ошо менен маселе бүтөт эле. Ошону салгандан эрдичти билбейм, айтор. Андан кийин эртеси уже бу жерде проектте жок экен дешип, бул ишти токтотушту. Ошондон улам ушул bir атайын bir комиссия келсе деп мен суранып атат элем. Суранып өтөт элем да ушул. Андан чыкар ушул балыкчы Барсукон жолунда иш алып барып жаткан бул консультанттардын УКМК кайрылган себеби ушул консультанттардын дипломдорун карап берсе, ушул окуп билим алып келишкенби же окуп билим алышпай эле bir тааныш билиш менен иштеп атышабы кандай? Мен шек санатат да. Эмнеге дегенде мына моунун баарын жасап алып туруп анан проектте жок деген бу кандай түшүнсө болот? Мынча эмнеге мынча расход болушту? Биягы бар мына. Мындан биягы тротуар бар дейт. Анткени биякта кесип өткөн көпүрө жок. Мынакей тугандар, ушул жерден bir күмөн иштер болуп атат да. Мына караңыздар, биякта тротуар менен келат эле, анан тротуар жоголуп кетти. Анан бул жолго чыгат экенбиз да, анан барып анан тиги ылдыш өткөнбүз тугандар. Ошондон улам bir сураныч транспорт министрлигинен, УКМК кызматкеринен, УКМК жетекчилигине келип, ушул Тоң районуна караштуу Карашаар айылында керек болсо ушул чоң эле ушул кай жерге чейин бара турган болсо ушул жерге чейинки баардык иштерди bir карап берсе дейт элек. Ишмердүүлүктөрүн карап текшерипчи. Антпес ушул мамлекеттин акчасы туура кетип атабы, туура эмес кетип атабы? Могуну ушуга канча май төктү, канча тапты. Муну ким төлөйт эми? Мисалы да мери кичинекей жер болсо да bir 70-80 метр жер экен. Анан ушундай тугандар, бизде ушундай bir мына бул жолду тупик кылып салды, мына бул остановка бар, ошон үчүн бу жерден чыкканга болбойт деп. Анысы кандай экен билбейм. Мисалы аны канча деңгээлде зыян бар экен билбейбиз да тугандар. Эми анын мыйзам ошондой болуп билбейбиз аны. Ошон бир көчөбүз жок калды. Ошондон сураныч ушул. Мен өзүм эл өкүлү катары кайрылып атам. Ушу айылдык кеңештин депутатымын. Аты жөнүм Морозкожоев Жыргалбек. Тоң району Карашаар айылы.